Нурпресстин жаңылыктар түрмөгү саламатсыздарбы? Бийлик тарабынан шаардагы мыйзамсыз курулуштарды сүрдүрүү иретке келтирүү иштери кызуу жүрүп жатканда, тагдырдын кызыгыбы кандайдыр бир себептер менен мындай тазалоолор кыйгап өтүп, бүтүн калган курулуштар бар. Мында маселе Свердлов районунун Муса Жалил көчөсүндөгү Үмөтов Рафаэль Малдыбековичке тиешелүү 5 кабаттуу имарат жөнүндө болууда. Аталган мыйзамсыз имаратты сүрдүрүү боюнча Свердлов райондук сотунун чечими 2018-жылы эле чыккан. Бул чечимди ошол эле жылы Бишкек шаардык соту күчүндө калтырган. Жогорку сот дагы бул ишти карап алгачкы чечимди күчүндө калтырган. Ал тургай Бишкек шаардык мэриясынын протоколунун негизинде тиешелүү кызматтар тарабынан электр жана суу берүү токтотулса дагы кийин ыгын таап кошуп алып, имараттагы көңүл ачуучу соода комплекси бүгүнкү күнгө чейин иштеп келет. 3 катар соттун чечимине карабай 3 жылдан бери өз ишин баягы эле ыргакта улантып келе жаткан имаратка мыйзамдын күчү өтпөдүбү? Же Бишкек шаардык мэриясынын курулуш жана жерди иштетүү башкармалыгы өз милдетин аткарууда мыйзамсыз курулуштарды дагы ээсинин капчыгына жараша ак же көк деп бөлүп калганбы? Жогорку соттун чечимин 3 жылдан бери тиешелүү мекемелер аткара албай жаткан учурда Бишкек шаарынын вице-мэри Нурдан Орунтаев Батуми кафесин эч кандай соттун чечими жок эле эки тарап түзгөн келишимдин мөөнөтү бүткөндүгүнө байланыштуу бир тараптан жокко чыгарылып 10 күндүк эскертүүдөн соң буздуруп баштаган. Ал эми аталган кафенин кожойкеси бузууга тоскоолдук жаратып өлкө башчысына УКМК төрагасына кайрылган. Президент бул ишти министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК башчысы Ташиевке мыйзамдуулугун териштирүүнү тапшырган. Көп өтпөй вице-мэрге кылмыш иши козголуп 3 миллион сом чыгымды төлөп берүүнү милдеттендиргенин айрым массалык маалымат каражаттары жазып чыгышты. Эми суроо пайда болбой койбойт. 3 миллион сом чыгымды ким аныктады? Соттун чечими барбы? Деги эле 3 миллион сом кайдан келип чыкты? Адатта мындай өндүрүү иштерин бир гана сот күчүнө кирген чечими менен иш жүзүнө аткарылышы керек эле. Бул маселе бүгүн 30 майда Бишкек шаардык кеңешинин жыйынында дагы көтөрүлдү. Шаардык кеңештин депутаты Жаныбек Асанбеков Орунтаевдин УКМКга чакырылганына, иштин чоо жайына кызыкты. Өз кезегинде Орунтаев мен бул суроого жооп бербейм. Анткени азыр кылмыш иши козголуп, анын жүрүшүнө тергөө органдары гана комментарий берерин билдирди. Анткени менен шаардык бийликтин мыйзамсыз курулуштарды тоскоолдук жараткан өрнөк жарнактарды тазалоо иштери алкоого алынып жатканы менен жогорудагы мыйзамсыз курулган кабат-кабат үйлөргө күчү жетпей жаткандыгы канчалык бир деңгээлде көлөкөсүн түшүрбөй койбойт. Дамира Ниязалиеванын добуш сатып алуу фактысы боюнча кылмыш иши козголду. Белгилеп кетсек, 2 күндөн бери соц тармакта чуу жараткан аудиодо Лелин бир мандаттуу шайлоо округунун талапкери Дамира Ниязалиева агитатору менен добуштарды сатып алууну талкуулап жатканын угууга болот. Ал эми Ниязалиева аудио монтаждалганын, бул аны каралоо аракеттери экенин билдирүүдө. Деги эле биздин шайлоодо мындай мыйзамсыз көрүнүштөр көп эле катталып келет. Муну токтотуу үчүн мыйзамга өзгөртүү киргизүү зарыл экенин учур талап кылып жаткандай. Анткени буга чейин добуш сатып алуулар көп эле катталып, бирок жаза жеңил жана бир тараптуу болгондуктан мыйзамсыз иштер уланууда. Мыйзамсыз жолго барган талапкерди гана эмес, ушундай иш менен шугулданып пайда көргөн үгүттөөчүлөрдү дагы кылмыш жоопкерчилигине тартуу зарыл экени көрүнүп турат. Эгерде жогорудагы шайлоо округунан утуп чыккан Дамира Ниязалиеванын добуштары жокко чыгарылса, кайрадан шайлоо өтөрү бышык. Анда добушун сатып көнгөн жарандар барып кимге добуш берет болду экен? Же көнгөн адат калабы, уйга жүгөн салабы дегендей, кайра эле ушундай көйгөй уланабы, убакыт көрсөтөт. Курманбек Бакиев Кыргызстанга келсе камалат. Эгер Бакиев ырайым сурап кайрылса, ырайым бергенге же баш тартканга укугум бар деп президент Садыр Жапаров кабар агенттигине берген маегинде айтты. Бул жерде бирок деген сөз бар. Анткени юристтердин айтымында ырайым түрмөдө отурган жана күнөөсүн мойнуна алган адамга берилет. Бакиев өз күнөөсүн толук мойнуна алып, анан президентке кайрылганда гана ырайым жөнүндө сөз болушу мүмкүн. Биздин билишибизче, ал ушул күнгө чейин актанып, күнөөсүн мойнуна албай келет. Ал эми кылган ишин мойнуна албаган жаранга ырайым берүү жөнүндө сөз да болбошу керек дейт эксперттер. Тагыраагы мындайга мыйзам жол бербейт.
Анан да акыркы убакта Бакиев тууралуу өтө көп талкуу болуп жатат. Деги эле Бакиев жөнүндө сөз козгоштун деле кереги бар беле. Анткени мыйзамда тургандай ага каршы козголгон кылмыш иши бар. Ал 30 жылга соттолгон. 1 июндан тарта Бишкекте таза сууга жана канализацияга болгон тариф жогорулайт. Мындай чечим Бишкек шаардык кеңешинин жыйынында кабыл алынды. Ичүүчү сууга шаар тургундары буга чейин 8 сом төлөсө, эми 10 сом 45 тыйын төлөйт. Бюджеттик мекемелердики болсо 12 сом 95 тыйынга көтөрүлөт. Ошол эле учурда канализацияга да жогорулатылган тарифтер коюлду. Бул аракеттер шаар тургундарын таза суу менен камсыздоодогу коопсуздук жана гигиеналык талаптарды аткарууга, саркынды сууларды тазалоо, суу канализация түтүктөрүн жаңылоо үчүн көрүлүүдө. Белгилей кетсек, муздак сууга тариф акыркы жолу 2019 жылдын ноябрында көтөрүлгөн. Нурпресстин жаңылыктарын YouTube, Instagram, Telegram, Facebook'tan окуй аласыздар. Нурпресс чындыктын изи менен.